Экинчи онлайн китеп окуу сынагынын жеңүүчүсү эң башкы байге гран-при биздин Mercedes автоунаасын уткан атартып Таластан келген жеңүүчүбүз биринчи орундун ээси Мерим Күрүчбек кызы. Анан мүмкүн болсо агай жолдошуна сиңер мен түзетип кылмакмын. жолдошуна китепти сразу берип койсок жакшы болот. Атың ким? Ким? Гүлчору. Гүлчору азаматсың. Ушу сен колдоп түшүнгөндүң үчүн аялың китеп окуп атат. Кудай кааласа мындай кыздар айтматтарды төрөп берет. Бактылуу, уматтуу дөөлөттүү бол, экинчи даражаң бийик болсун. Япон кереметтин сыры. Bir kitapke bir maçta salgan şey, bir maçta bir kitap salgan şey getem, ha? Maçtan ben geldim Taksim'den. Hazırla vergiyle maçtan ayda öyle gelsin. Açındayız. Zimni bolalım bana. Çok rahmat. Расул сөз айтып койсок болот. Болот. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу жалпы уюштуруучулар. Бул таймаш менин биринчи катышкан таймашым. Мен өзүм мектепте мугалим болуп иштейм. 25 жаштамын. Башында эле бул таймашка катышканда ниетим ушул жолдошума белек кылуу деген ниетте катышкан болчумун. Эгерде мен ушул унааны утуп алып өзүм үчүн деп катышканда, балким Кудайым мага насип кылбайт болчу. Ошон үчүн Кудайыма чексиз шүгүр кылам. Менин падышам дайыма колдоп турган бардык жактан. Ушунчалык ыраазычылык билдирем. Бар бол менин багыма. Кудайым экөөбүздү бейишке чейин бир кылсын. Каттада көрсөтүп койсун, мен белек болбосун. Башкыр алдабы, э? Жолдошума белек кылып берип атам. Ата-энеме, азыркы экинчи үй бүлөмдөгү ата-энеме дагы терең ыраазычылык билдирем. Бардык тараптан колдошуп, менин эки канатым болуп жатышкан мына ошол адамдар, алардын дуа тилектери менен өсүп өнүп атабыз. Күч билимде, билим китепте деп айтылат. Анысыңарындай бардыгыңыздарды билим менен ушундай бииктерге жетишкенге тилектешмин. Ошто өткөн иш-чарага катышып, Таластан келип биринчи орунду автоунан утуп кетип атат. Менет кылсаң ыратын көрөсүң деп коет. Ошон үчүн зээниң тунук экен, аракет кылып турсуң. Силерге чоң рахмат, баалуу басма үйүнө. Эрлан агай сизге чоң рахмат, анан келгендерге, катышкандарга чоң рахмат. Анан сизди таптап, колдоп, коргоп, жолдоп жүргөн ушу бүйүңүзгө чоң рахмат.